Жарык шоула жакындары Мээримге ар дайым жаңы үмүт берет. Эки баласы менен таштап кеткен күйөөсүнөн кабар жок. Бирок жалгыз бой эненин аракети күч, ак эмгеги менен балдарын баксам дейт. Мээрим Дөөлөтбаева тууралуу инсан программасынан 7 майда саат 20:00 көрүүгө чакырам. Мээрим Дөөлөтбаева ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майып. Эки буту соо төрөлгөн Мээрим 2,5 жашка чейин басып жүргөн. Ал кездеги жаш наристе ысытмалаганда ата-энеси айылдагы ооруканага алып барып, дары сатып алып, укол сайдырган. Эртеси күнү эле Мээримдин буту баспай калган. Каарман өзүнүн абалына дарыгерлерди күнөөлөгөнү менен арызданып эч кимге кайрылган эмес. Мээримдин эки буту баспаса да баардык нерсени сезип кыймылдайт. Болгону басуу үчүн кубат жок. Ахалачандар басып кетет деп ишендиришет. Коркуп алып барган экен айылдагы паптарга. Ошол жерде бир эже сайган экен, анан ошону аңертеси эле баспай калыптыр да. Буттарым, колдорум иштебей калыптыр. Апамдар жаман жер төлөп алышып деп молдолорго алып барышыптыр. Анан Бишкекке чейин барганбыз. Ошон кийин отура албай да калган экенмин. Кийин отуруп жөрмөлөп калсам кайра сүйүнүшүп. Барбаган немелерим калган жок. Докторларым, врачтарым бардына барып келдик кайра. Эки буту баспай калган каарман ар дайым билимге умтулуп, жаңы нерселерди үйрөнүүгө кызыктар. Аны 1-класстан 8-класска чейин апасы үй шартында, бош болсо мектепке алып барып окутуп жүргөн. Мээримге жардамдашып эжекелери, классташтары сабактарына каралашып турчу. Мектепте жакшы окуган айым ыр саптарын жаратат. Басып жүрүп баспай калыптырмын, эмне болгонун эч ким билбей калыптыр. Ата-энем эмне кыларын билбей ыйлашып алып барбаган жери калбаптыр. Эми эмне кылам пешинеме жазылса кайгырган менен келбейт экен ордуна. Менин тагдырым бир Кудайдын колунда. Неге кабылдым мен эрте кайгыга, же күнөөм бар беле мойнумда. Ыйлай берип көзүмдө жаш калбады, ыйлайм мен күндө Кудайга жалына. Күндө ыйлайм, күндө сыздайм, күндө Кудайга жалынам. Кудай берер бекен тилегимди, тилегиме жетейинчи суранам. Жашоодо кайгыруу жана кубаныч болсо, ал аны ырга айлантат. Жан дүйнөсү сыздаса, бугун ыр аркылуу чыгарат. Ал ырды үйүндө эмес, сейилдеп жүрүп, эшикте жазууну адат кылды. 29 жаштагы Мээрим айымдын 2 баласы бар. Улуусу Элеман 1-класста жалаң 5 деген баа менен окуп жатса, кичүүсү Баястан бул 3 жашта. Наристелердин шаңга толгон күлкүсү биздин каарманыбыздын жашоого болгон үмүтүн арттырат. Бешиктеги баланын бек болорун ким билсин. Келечекте Элеман менен Баястан Кыргызстандын президенти болуп калар. Мээрим Дөөлөтбаеваны 2 жыл мурун жолдошу таштап кетсе да, ал балдары үчүн жашап, бактылуу. Аларды карекинде карап тапшырмаларына жардамдашып, эшикке чыкса алар менен чогуу ойноп, ар бир күнүн кызыктуу өткөрүүгө умтулат. Кирлерин жууп, тамак кылам. Эшикте сейилдеген жакшы көрөбүз. Эшикке чыгып, сейилдеп, балам тапшырмаларына жардам берип, балам азыр отличник, дагы үмүтүм чоң балдарыма. Дагы көп жакшы окуп, көп максаттарга жетсе деп тилеп коем. Келечекте басып кетсем, ушу балдарым чоңоюп, жакшы жетишкендерге жетип. Каарман эшикте балдарын карап, ыр жазууну жактырса, үйүндө кол өнөрчүлүк менен алектенет. Ага бул өнөрдү эч ким үйрөткөн эмес. Болгону бир кыздан баш кийим кийип жүргөндүгүн көрүп, тигүү сырын өздөштүргөн. Кийинчерээк интернет желеден үйрөнүп, түрлүү кийимдерди тиге баштаган. Ал бардык бурактагы адамдарга жиптен кооз кийим тигет. Өзүнө жаккан ак түстү көп колдонот. Кардар табитин да эстен чыгарбайт. Мен ошо
жаңы төрөлгөндөн баштап чоңго чейин, чоң болгон адамдардын баарын эле тиги бул студенттерге тиктим көбүнчө. Азыр ошол студенттерге сатылып кетти, шарфтар, баардык нерсе, пичектер, ошо баардыгы эме болуп кетти, сатылып кетти. Россияга чейин алып кетишти. Россияда кийебиз, Россияда досторубузга алып барып беребиз деп. Менин негизги тиричилигим ушул. 30 сомдон резинкаларды, 30 сомдон баштап бир комплекттер болсо 1000 сомго чейин. Акча табуу үчүн кээ күнү уйку көрбөй кол өнөрчүлүк менен алектенем деген Мээримге бул кесибинен түшкөн акча деле жетишпейт. 2 баласы менен Батырда жашап, айына 5000 сом төлөп турат. Майыптыгы үчүн мамлекеттен 3000 сом берилет. Айласы жок. Каражат акча маселесинен кыйналат. Балдардын таятасы менен таенеси айылдан азык-түлүк ташып, жардамдашып турат. Азыркы учурда үйүм жок, квартирада жашайм, айына 5000 төлөп жашайм. Анан өзүмө баягы группадагыларга 3000 акча берет да, келет. Ол 3000 акча жетпейт эч нерсеге. Балдарыма пособие дагы албайм, эч нерсе албайм. Ошо менен ак-денем жардам берет. Анан ушинтип анча-мынча ушинтип. Бул деле сезон маалында экен да. Ошо күздө, кыш, жазга чейин этикем, андан кийин бош болом. Мэрияга таштаганбыз. Бул кичинекей балам төрөлгөндө таштагам арызды. Анан 2-3 жол бардым мэриянын астына. Бирок анда үй курулу элек, эгер курулганда биз өчүртпөй коюп коебуз дешти. Мага эртерээк болсо жакшы болот эле. Үй болсо жакшы болот эле. Квартирада жашап, азыр кыйынчылыктар болсо керек. Кандай кыйынчылыктар бар? Квартира табылбай көбүнчө. Ошолор дагы ошо квартирада жашаш кыйын. Бир квартирага көчсөк, ол сатка коюлуп калат. Анан кайра оны башка жака көчөбүз. Көчүш деле кыйын азыркы учурда. Анан кийин биринчи этаждан таба албайсың, издесең, анан кийин ушу зорго тапканбыз, зорго сүйлөшүп, көп жылга деп атайын сүйлөшүп. Бирок булардын услугалары бар, светтери, мусорлары, бирок ошолор деле оңор эмес болуп кетет. Айына көп болуп кетет да. Мээрим 2 баласынан жөлөк пул да албайт. Документ даярдоого алуу келбейт. Туугандары барса, балдарынын ата-энеси келсин деп кыр көрсөтүшөт. Өзү Өзгөн районунун Зергер айылынан болгону менен Ош шаарында 8 жылдан бери жашап келет. Көп кабаттуу үйдө жашоо айылдагы үйлөргө караганда Мээримге жеңил. Эки балам, ушу балдарыма мен жетпеген нерселерге ушу балдарым жетсе деп тилек кылам. Жакшы окутуп, келечекте жакшы адам болушун каалап, колуман келишинче аракет кылам. Азыр 2 балам бар, балдарым үчүн жашайм. Балдарым үчүн мен жашоого умтулам, ушулар бар экен. Мен жашоого умтулуп эме кылат. Мээримдин кошуналары эшикке чыгарып кирүү үчүн жардамга келет. Эгер эч ким жардамга келбесе, айласыздан үйүндөгү терезеден эшикти карап туруудан башка айласы жок. Каармандын баласы апасына жардамчы. Кай жакка барбасын, анын жанында. Сабагы башталып калса, апасын үйгө киргизүүгө шашып, окуусуна кетет. 2 баланын энеси бул жашоосуна көп деле өкүнбөйт. Жараткандын сыноосу деп түшүнөт. Мээрим Дөөлөтбаевага жардам берүүнү каалаган боордоштор, инсандар болсо, Ош ТВ телерадио компаниясына кайрылсаңыздар болот. Инсан программасы Ош шаары.